Кийинки сөз Козыев Алишер Абибуллаевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бул мыйзам долбоору боюнча бул жакшы керектүү мыйзам, мен колдойм. Бир-эки тактоо иретинде анан сунуш катары. Бүгүнкү күндө биздеги канчалаган этникалык кыргыздардын мындай ниети, жакшы ниет менен кыргыз жаранын алууга ниеттери бар да. Бирок кандай жол менен деген түшүнүк толук кандуу жетпей атат. Ошого мисалы сиздер бул департамент кандай иштерди алдын ала жүргүзүп атасыздар? Түшүндүрүү иштерин канткенде жеңилдетип ала аласыңар. Ошондой бир программаңыздар барбы алдын ала иштеген? Ошол сиздер көргөзүп аткан программанын негизинде канча кишиге мындай жеңилдик берилди? Албетте жеңилдик бар, этникалык кыргыздарга каралуучу жеңилдиктер бар, баягы жарандык алууда жана ошондой эле айтып өткөндөй баягы бизде деген иш план аракеттер бар. Баягы айыл жергесинде айыл өкмөттөр менен чогуу тыгыз иштейбиз. Эгерде кайсыл айыл аймакта ошондой көйгөйлүү маселелер болсо, биз баягы выездной чыгып, биздин выездной группабыз бар, выездной группа чыгып, баягы консультацияларын берип, же болбосо ошол на месте документтерин кабыл алабыз да. Ошондой аракеттер көрүлөт. Ошо сиз айтып аткан выездной группада канча киши иштейт? Выездной группада канча группа бар выездной? Жок эле дегенде 3 киши иштейт. 3 киши республика боюнча иштейт? Жок. Мындай выездной группалар ар бир райондо бар да. Ар бир райондо, мисалында выездной бир группада жок эле дегенде 3 кишиден иштейт. Ошону дагы бир көбөйтүп, азыркы күндө эми 3 киши деле бир районго, мисалы мына бир эле Кара Суу районун ала турган болсок, 1,5 миллионго жакын калкы бар. Жетишпейт. Ошону мисалы азыр мына замандын талабы, соцсеттер аркылуу бирге мындай бир роликтерди чыгарып, түшүндүрүү иштери мындай жеңилдетилген. Эми мисалы этникалык кыргыз ал жакта бул кыргыз жаранын алыш үчүн кайсы бир алыскы бир тууганы аркылуу маалымат алышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте карапайым жөнөкөй жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керекпиз да. Ошондо жеңилирээк болот. Жарайт. Ошону бир карап койсоңуздар сунуш катары. Анан экинчиден, мисалы буга чейин өзү кыргыз паспорту, кыргыз жараны мындай бир бекер эле болуп кеткен да, мына сырткы миграцияда жүргөндөчү. Биздин мигранттар кайрылып атат, алар айтышып атат, биз мамлекет карап атасыңарбы? Мисалы эч кандай этникалык эмес, кыргызча 2 сөз билбеген, Кыргызстанда өмүрү көрбөгөн, мисалы тажик улутундагы мына биз менен коллега болуп стройкада иштеп атат. Эмне себептен? Себеби жеңилдиктер бар биздин кыргыз жарандарга. Ошондуктан аны кантип алат? Аны сөзсүз түрдө коррупциялык схемалар менен, же болбосо жанагындай мошенниктер аркылуу, же подделка болуп алышы мүмкүн. Ошого мисалы сиздерде бир мындай рейд өткөрүппү? Биз мисалы өзүбүздүн кайсыл жерде биздин эми кандай жол менен жасалып алды, ал башка маселе, бирок кантип пайдаланып жүрөт? Бир текшерүү, териштирүү иштери болобу? Мындайда чет өлкөлүк жаран эгерде улуту кыргыз эмес болсо, анда деген буга баякыл жеңилдетилген каралган эмес да. Ал деген биякта жашаш керек, 5 жыл жашаш керек ал адам. Жана ошондо кыргыз тилин же орус тилин билиш керек. Ал билүү деген баягы кыргыз тесттен справка берилет, тастыктаганчы. Анан жөн эле баягы чет өлкөлүк жаран болуп туруп эле келип алып паспорт алып алыш деген мындай жок да. Жок, анан кандай жол менен алар алып пайдаланып жүрүшөт? Бар да силерде хотя бы 1-2 факт катталганбы? Азыр мендеги маалымат сиздерде дагы барбы ошондой? Мындай маалымат деген бар, баягы чет өлкөдө ашыкча Россияда деген паспорттор жасалмабайт экен да, подделка кылышат экен. Балким сиз ошол вариантты айтып аткан чыгарсыз да. Ал баягы Россиядан метролорундагы ошондой баягы немелер болушу мүмкүн да. Ошолорго дагы бир мындай жазаларды татаалдаштырып, ошолорду да бир рейдтерди өткөрүп карасаңыздар, эми биз канткенде өзүбүздүн жарандыгыбызды сактай алабыз, баалай алабыз, баалашыбыз керек да. Ооба, бул баягы подделкадан баягы рискти азайтуу максатында баягы жаңы паспорт чыгардык. Аякта деген защитный элементтер абдан көп. Подделкага баягы оор да, жана ошондой эле ушул жылы Кудай буюрса, быйылы дагы жаңы паспорт группа түзүлгөн, группа иштеп чыгып атат. Сиз айтып өткөн нерселерди жоюу максатында ошо баягы
татаалдаштырып баягы паспорттун элементтерин, защитный элементтерин татаалдаштырууга азыр иш жүрүп жатат. Чоң рахмат, ийгилик ишиңиздерге. Рахмат.